Assalamu алейкум, бизге эко чайдын жаңы партиялары келип түштү. Инстаграмдагы бул баракчада эко чайдын жарнамасынан 10 килограмм арыктай аласыңар деген жазууларды көрүүгө болот. Видеонун астында аудиторияга чайдын курамында эмне бар, канча жаштан баштап ичсе болот, кандай оорулары бар инсандар ичсе болбойт экени жазылган эмес. Чын эле эко чайдын жардамы менен бир айда 10 килограммга арыктаса болобу? Биздин редакция текшерип көрдү. Сиз чекит медианы көрүп атасыз. Атым Айкүмүш, саламатсызбы? Идеал AMKG аккаунтунан тышкары эко чайды Альфия Шоп баракчасы дагы жарнамалаган. Аталган баракчаларда товарды тастыклай турган сертификат жана лицензиялары көрсөтүлгөн эмес. Анын Кыргызстанда даярдалары курамында ромашка, розмарин, анис, укроп, сенна чөптөрү бар экени жазылган. Мындан тышкары кош бойлууларга колдонууга болбоор айтылат. Жогоруда айтылган чөптөр тууралуу маалымат издеп көрдүк. Сенна чөбү АКШда ичти жумшартууга, салмак таштоого жана геморройго каршы колдонулганы менен анын илимий түрдө жардам берери тууралуу далилдер жок. Бул чөптү бир жумадан ашык колдоно турган болсоңуз, ички организмге зыян болушу мүмкүн. Ал эми ромашка, розмарин, анис, укроп чөптөрү арыктоого жардам берери ачык булактарда айтылат. Бирок дарыгердин сунушу жок. Же нормасынан ашык колдоно турган болсоңуз, аллергияга же ашказан ооруларына алып келиши ыктымал. Эске салсак, чекит медиа буга чейин матча чай тууралуу маалыматты дагы текшерген. Анда бир айдын ичинде 13 килограммга арыктайсыңар деп айтылганы менен, текшерүүнүн жыйынтыгында ал чайдын жардамы менен тез арада арыктоого болору далилденген эмес. Жыйынтык: эко чайдын курамындагы чөптөр арыктоого жардам берери чын, бирок аны өз алдынча жана дозасынан ашык колдонуу организмге терс таасир этиши мүмкүн.